Paketin için yerge taşlap ketdim. Görüp alın paket. Mana bir yağını gördüm. Taşlava dedim taşlap. Özün görüp alın. Kızım atarsın bağın atket taşlap koyuştuk. Özün görüp al. Ben alıngan diyor. Görüp özün görüp al. Biz aysak men aytır jaman көрүнүп бүттүм негизи чынчыны айтайын. Тартипке бар, бирок Дамком менен квартал башчылар бар. Тартипке чакырып, каждый суббота субботник кылса тазалык сакталат да. Айта берсең көйгөй көп. Көйгөйдүн биринчи маселеси, биринчи эле маселе тазалык кызматкерлери Баткен шаарын тазалаганда таза болбойт. Бул боюнча коомчулук дагы биргеликте иш алып барсак, Баткен шаарын тазаласа болот да. Коомчулук, мисалы үчүн, коомчулук деген эле Нургазиев, Мурат Салиховден көчөлөрүбүз бар, Центральный 4 эле 5 эле көчөбүз бар. Ошо көчөлөрдөгү тургундар, шаардын тургундары дагы үйүнүн алдыларыны, коммерциялык түйүндөрдүн алдын тазаласа, тазалаган таштандыны, топтогон таштандыны алып кетебиз. Тазалыкта 10.680 абонент бар. Аларга болгону 16 жумушчу кызмат кылат. Алардын 3-өө административдик жетекчиликте, 6 шыпыруучу, 1 күзөтчү жана 6 жүктөөчү. Айлык маянасы 14.000 сомдон баштап 20.500 сомго чейин. Дээрлик баары райондордон келип иштеп, ден соолугунда көйгөйү бар ишчилер да жок эмес. Дал ушундай кырдаалды Лейлек тазалык ишканасынын ишмердүүлүгү менен салыштырсак, Лейлек тазалык ишканасында 4800 абонент бар. Анда 47 кызматкер эмгектенет. Шыпыруучу 10, жүктөөчү 11, багбан 2, электрик 2, 8 административдик жумушта. Таштандылар үчүн 15 техника бар. Айлык маянасы 15.000ден баштап 20.000 сомго чейин жетет. Өзүңүздөр байкагандай, тазалык тармагы эки калаада эки башка көрүнүш. Биз Баткен шаарын таза шаарга айландырышыбыз керек. Эң башкысы бул демилгени шаар тургундары колдоп коотташууда. Кечээ күнү басып жүрүп, көчөлөргө суу машиналар суу чачып турса жакшы болот эле. Ай, мына Баткен чаңго. Үйгө баргычың сапошкан кара сапошкан ак болуп калат. Ал көчөлөр кеңейип калыптыр, мына кара жакшы болуп да. Башкалар жакшы жүрүп атат. Сен ак болсоң, мен ак болсом, коом да таза болот деген улуу инсандын акыл экенин унутпайлы.